Мен Астра Сабировамын. Мен Фабрик компаниясынын сонун бизнес баштаган, нолдон бизнес баштаган айымы болуп саналамын. Мен сиздерге азыр өзүмдүн баягы жашоо комфортубузда зона комфорттон кантип чыгабыз, ошол зона комфорттон биз эмне жан катталып алып же или компания каттар элек азыр видеомду көрүп жаткан айымдар болсо ушул нолдон кантип бизнес баштоо баягы маалыматы кызык болуп жаткан болсо, кантип зона комфорттон чыгабыз, кандай мээни биз зона комфорттон чыгарышка өзүбүз көндүрүшүбүз керек, ошол методду айтып кетмекчимин. Биз жашап жаткан мына компанияга жан катталган консультанттар келесиздер, келгенден кийин баягы катталгандан кийин сиздерге баягы наставник түшүндүрүп айтат, бирок сиздер өзүңүздөр баягы жашап жаткан зона комфорттон силер чыккыңар келбейт да, баягы мээңер өзүңөргө айтат да, эмне кыласың, сени алдап атат, ушул эле жашап аткан жашооң жакшы эмеспи, сен эмне кыласың бирөөлөргө сунуш кылып, андан көрө тынч эле жүргөн жакшы да, эми баягы бирөөгө мындай жалдырагансып, эмне кыласың деп мээңер сиздерге мындай акыл айтышы мүмкүн да. Бул баягы зона комфорт болуп эсептелет. Баягы сиз чыга албай жатасыз, ошо көнүп калган жашооңуздан чыга албай атасыз. Ошол нерсеге кантип чыгабыз? Биринчи биз мээбизди өзүбүз көндүрүп, кичине сынап айтышыбыз керек. Кичине мээбизди алдап, давай мен катталдым уже, мен хотя бы тааныштарыма бир күндө бир 2-3 таанышыма сунуш кылып көрөйүн деп мынтип өзүңүздөргө мындай мээни алдап туруп, 2-3 адам деп туруп баягындай мээңиз менен келишип алышыңыз керек да. Ошону кылып көрүңүз, 2-3 адамды только эле ушул эле сунуш эле жөнөтүш эмес, башка жашоодогу баардык иштериңиздерге ошентип баягы зона комфорттон чыгыш үчүн өзүңүздөр менен мээңиздер менен келишип, мисалы үчүн жумушка чыгам деп туруп, койчу бүгүн барбайм, эртең барам деп мындай эртеңки кийинки күндөргө калтырып салабыз да. Анан көбүнчө ошо мына консультанттарга сүйлөсөң эже убактым жок, балдарым менен, жаш балдарым менен дейт да, алар зона комфорттон өздөрү чыккысы келбей атат, аларда жалкоолук да. Ошол нерсени жеңүү үчүн мээбизди алдашыбыз керек, өзүбүз чыгышыбыз керек. Ошол нерсени кылып жасап көрүшүбүз керек, баягы минутасын, өзүбүздүн мээбизди 2-3 адам дедик го, 2-3 адамды каттап, анан кийин биз ошол кийин зона комфорттон чыгып баягы кийин баягы 2-3 адамдан бир 5-6 адамга сунуш жазууну үйрөтүп, мээбизди көндүрүп, зона комфорттон чыгышыбыз керек. Зона комфорт биздин жашап жаткан өзүбүздүн жашообуздан чыга албаган нерсе болуп жатат. Менин видеомду көрсөңүздөр, менин каналыма катталып алыңыздар. Биз ошентип баягы жашап жаткан зона комфорттон чыккыбыз келбейт экен да. Анан баягы азыркы кыла турган жумушту эле биз кийинки этаптарга, кийинки жанагы нарака коюп кое берет экенбиз дагы, баягы кыла турган нерсени кылбай эле кала берет экен дагы, баягы оюбуз менен биз коркот экенбиз да. Биз ошого өзүбүз баягы зона комфорттон чыгып, өзүбүздүн баягы көнүп калган баягы жалкоолук жашообуздан чыгып, өзүбүз аракет кылып, ошону мээңиздер менен баягы кой сен андай кылып атасың деген баягы ойлорду, өзүңө ишенбечүлүк нерседен зона комфорттон чыгышыбыз керек. Чыгыш үчүн биз аракет кылышыбыз керек. Аракет кылбасак, биздин зона комфорттон биз такыр чыкпайбыз. Например, кандай бизде зона комфорттон может биз эртең менен туруп алып, мындай уктайбыз, уктап туруп анан жанагы үйүң жыйнап, анан кайта эле ошентип зона комфорт да, бул көнүмүш жашоо да. Анан баягы жан келген новичокторго айтасың да, консультанттаргачы, давай сен иштеп көрсөң, сонун акчаларга чыгасың, же команда түзсөң, или сен бирөөлөргө сунуш чыгарсаң, жөнөтсөң, или каталогдор таркатсаң, бирөөлөргө мындай жакшы көбүрөөк командаңды түзүп аласың, жакшыраак тезирээк акчага чыгасың, бул жерде эч кандай алдамчылык жок десең, алар баягы айтат да, менин убактым жок. Убактысы бар кыздар, убактысы бар. Себеби алар зона комфорттон чыккысы келбейт, убактысы бар. Алардын убактысы кандай? Турат. Баягы эле үйдүн этирлиги, ал күнүмдүк кайталуучу. Биз өмүр бою ошол зона комфорттон чыкпасак, ошол эле жашоо өмүр бою улана берет да. Ошол нерседен пока жашың жашпы, жашсың, Кудайым сага ден соолукту берди, күчтү берди. Кудайга шүгүр, 2 колубуз, 2 бутубуз бар, тилибиз бар, көзүбүз бар дедиңиз сак, Кудайга миң калла шүгүр. Ушундай маалыбызда биз зона комфорттон чыгышыбыз керек. Чыгып туруп, хотя бы балдарыбыздын келечеги үчүн биз зона комфорттон чыгып, өзүбүздүн ушул компания бизге даяр бизнес ачып берди. Катталгандан кийин биз өзүбүздүн интернет магазинибиз баягы каталог менен эле, биздин магазинибиз каталогда, логин пароль биздин ключубуз.
биздин интернет магазинибиз өзүбүздүн личный жеке магазинибиз. Ал жерде мен интернет магазинге бирөө кирип иштей албайт да. Ар кимге ар кандай пароль келет, логин келет. Ар ким өзүнүн кабинетине кирип өзү иштегенге мүмкүнчүлүгү бар да. Кээ адамдар катталгандан кийинчи эми жардам бересиң, конечно, наставник жардам берет, бирок баягы такыр кабинетке кирбейт да. Киргиси келбейт. Коркобу ошол кирип алса бир жаман жака кирип кеттиби, мындай жаман зона комфорттон чыга албайт да. Ошон үчүн кыздар өзүбүздүн мээ менен сүйлөшүп, мээбизди баягы зона комфорттон чыгарышка өзүбүз жардам берели. Эгер менин видеом сиздерге жакса или ушу компанияга катталып нолдон бизнес ачам десеңиздер, мен видеонун астында ссылка таштап коем, өзүңүздөр регистрация болуп, жана менин WhatsApp'ыма байланышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.